датчиком движения. Если человек идет, лампочка включается. Это у него так Говорит Москва. От Советского информбюро. Войска Первого Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Жукова при содействии войск Первого Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Конева после упорных уличных боев завершили разгром берлинской группы немецких войск и сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии, городом Берлином. Тура мен атам 1922 Кайнар деген түп райондагы айылда төрөлгөн экен. Кыдай Гедей үйлөдө. Анан кийин өзүнүн менен кошо дагы 3 тууганы болуптур. Анан атам өзү үйлөдө эң улуу болгондон кийин абдан зээндүү болуп, эмгекчил болуптур, боорукер. Анан кийин мектепте окуп атса да 14 жашынан баштап эрте атасынан калганга байланыштуу апасына эрте жардам бере баштайт. Ошол эле кезде ошол эле колхоздо счетовод болуп иштейт. Андан кийин мындай коомдук иштерге эрте байланышыптыр. Анан кийин тиги Тең суу дегенде дагы 2 бала менен кышына карабай, бороонго карабай 20 километр басып комсомолго өтөт. Ошондон баштандан кийин балдар аны алдыңкы окуучу болуп, алдыңкы активист болгон үчүн аны өзлөрүн ошол кезде секретарь кылып шайлап алышат. Анан ошондон кийин мектепти бүткөндөн кийин атам Караколдо болгон бухгалтердин курстары болгон экен. Ошону окуп бүткөндөн кийин жаш болгонуна карабай ревизор, колхоздун бухгалтери болуп иштейт. Анан кийин согуш башталат. 1941-жылы согушка чакырылат. Атам айтып берген, пристаньда тиги азыр деле түрмө экен, ошо түрмөдө баягы согушка дайындап, анан пароходко салып алып балыкчыга чейин алып кетиптир. Андан арынан кийин Волгограддын фронтуна алып келет. Ошол жерден анан кийин тиги артиллерист наводчик болуп иштейт. Дагы курсун бүткөндөн аны атамды командир артиллерист наводчик кылып дайындалат. Анан ошондон кийин согуш башталганда өзүнүн батареясы менен кошо немистер менен чагылыша башташат. Анан бир күнү тиги жанагы бомба түшүп, атам жарадал болот, контузия болот, буттарынан жарада болот, кан агып, ан сезими жоголуп, ошодон анан баягы өлгөндөрдүн арасында жатып калган экен. Анан санитарлар ойлоптур, бул өлгөн экен деп. Бирок ошол кезде жаңыдан атама жан келген окшойт. Анан кийин бул түр экен деп анан Эвака госпиталга алып кетип, ошол жактан көпкө чейин дарыланып, андан кийин Ташкенттен Эвака госпиталына которулуп, анан 1949-жылы армиядан үйүнө кайтып келет. Ошол эле убакта, азыр эскерип кетсем, медаль за отвагу, орден боевого красного знамени, медаль Жукова, орден Красной звезды, ошонун бүт баары ошо атамдын согуш убакта болгон батырлыгы өкмөт ушинтип баалаптыр. Атам биринчи жолу Түп районуна сот болуп дайындалап, ошол жерден анан кийин дагы өзүнүн жашоо турмушун дагы башка барак ачылат. Ак Суу районунун сотунун председатели болуп шайланып иштеп, ошо пенсияга чыкканга чейин 20 жылдан ашык ошол жерде иштейт. Заседание болуп атканда атам биринчи аябай даярданчу. Даярданып, баарын изилдеп туруп, анан кийин ошо сотту алып барчу. Атабыз абдан басымдуу кылып айтчу. Мен өмүр бою эл үчүн иштедим. Мыйзамды сактап иштедим. Бирөөдөн дагы бир пара алган жан эмесмин. Бирөөдөн бирдеме талап кылган жан эмесмин. Кайсы жерде болбосоңор да силер эч качан уят болбойсуңар, жер карабайсыңар. Эч ким айтпайт силер атаңар деп, менден пара алган деп. Ошон үчүн силер да так иштегиле, өкмөттүн мыйзамын аткаргыла. Ар ким өзүңө иштеген жериңерде так болгула деп айткан. Ошо кичүүнүм
атамдын жолун жолдойм деп армияга барып келип, өзү аябай зээндүү болуп, жакшы окуду, тартиптүү болду. Атасынын жолун жолдоп, тергөөчү болуп, прокуратура болуп иштеди. Андан кийин жүрүп аткандан кийин сот системасына өттү. Азыркы күндө Октябрь районунун Бишкек шаарынын сот болуп иштейт. Көпчүлүгүндө папабыз бизди тарбиялаганда абдан жөнөкөй адамдар болуп тарбиялаганда, ошон үчүн көпчүлүгү биз мектепте окуп жүргөндө мен соттун кызымын деп эч ким билген эмес. Анткени папам айтпайбы, тарбиясы биздики башкача болгондо, жөнөкөй болгула, эл менен болгула, эл менен чогуу болгула деген мааниде бизди тарбия берген. Бирок андан кийин уже чоңоюп калганда папам иштеген Ак Суу районунда көпчүлүгү папам менен тең адамдар ошо мен жүзүмөн окшоп туруп папама анан айтып калчу: "Ой, сен ошо Каскайречинин кызысыңбы?" деп. Ооба дегенде анан ошондо мындай сыймыктанган сезим ошондо болду да. Себеп деген көп адамдар кезигип сураганда ушундай жакшынакай сөздөрү менен эстеди да папамдычы. Бүгүн биз Каскай Эралиев тууралуу сөз кылып жатабыз. Аны менен иштөө сот системасынын кызматкерлери үчүн сыймык болчу десем жаңылышпайм. Анткени өзүм дагы чогуу иштешип калгам. Абдан жөнөкөй, адамгерчиликтүү, ошол эле учурда талапты катуу койгон, чынчыл, таза инсан болгон. Бул кесиптештери аны талыкпаган эмгекчил, абдан принципиалдуу юрист катары билебиз. Сот адилеттигин ишке ашырууда өзүнүн кесиптик тажрыйбасы менен ар дайым бөлүшүп турчу. Сот системасына Каскай Эралиев билимге, турмуштук жана кеңири кесиптик тажрыйбалуу толуп турган учурда келди. 20 жылдык судьялык кынтыксыз эмгеги сот тутумун өнүгүшүнө жана кадрларды тарбиялоого өз салымын кошту. Каскай Эралиевич улуу ата мекендик согушка катышып, Ленинградты калыбына келтирүү ишине катышкан. Согушка баргандыгын бизге дагы айтып калчу эле. Ал тергөөчү катары ошол мезгилдеги эң чуулгандуу жана татаал иштерди иликтеген болчу. Каскай Эралиевичтин сот тутумуна кошкон салымын биз эч качан унута албайбыз. Ал кийинки муундарга өрнөк болушу керек.